Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлжамал Кочкорбаева июнь окуясында жалгыз баласын жоготкон. Уулу араба туртуп апасын багып келген. Эми баласынын күйүтүн тарткан эне жыл сайын эстеликке келип Куран окуйт. Эч ким баласынан ажырабаса экен дейт. Ошо ортодо бир бузуклар бузук ушундай кылып, алакты кылып, ар бала кылып ушундай иш болуп кетти да. Болбосо мындай болбойт эле. Ошо балабыздан ажырап, ыйлап сыктап шишип көп жүрөбүз. Эми мындан ары мындай окуялар кайталанбасын, эч качан болбосун. Мына өсүп келаткан жаштар жакшына болуп, неме болуп жүрө берсин. Ошо. Ал эми Сампа шейиттери коомдук бирикмесинин жетекчиси Сырдаш Мамарасулов бир тууганынан ажырап, ал Сампа аймагында жырткычтык менен өлтүрүлгөнүн айтат. Ошондуктан эки элдин өз ара ынтымагы зарыл экенин белгилеп, мындай каргашага эми жол берилбешин тилейт. Мен бир тууган иним ошо болгон. Мыкачылык менен өлгөн ошо, мыкачылык менен каза болгон. Эми мындан бияка мына ошода биз өзбектер менен жашап атабыз, кошуна болуп, башка болуп. Баары сепаратисттер кылып качып кетти. Карапайымдар бияка калды. Эми мындан бияка мындай болбосун эч убакта. Ушундай жакшылык күндөр болсун, жакшы немелер болсун. Коомчулукту бириктирүүчү ислам дининде адамдардын бири-бирине касташуусуна жол берилбестигин айтышат дин өкүлдөрү. 8 жыл мурун элди бириктирүүгө дин уюмдары да салым кошушкан. Кандай гана учур болбосун, улуттар аралык ортодо ынтымак болуш керек. Себеп дегенде кыргыз мусулмандын, өзбек мусулмандын өзүнө тиешелүү маданий улуттук кийимдери бар. Ошол улуттук кийим менен, анын тили менен биз анын кайсыл улут экенин билебиз да. Бул жерде бөлүнүү, жарылууга эч кандай динибиз жол бербейт. Андыктан Кудай Таалам ушундай бир каргашалуу окуялардан мекенибизди алыс кылсын, мекенибизде ар дайым тынчтык болсун. Июнь окуясында Жалал Абад шаарынын жабырланган тургундарына компенсация төлөнүп, үй мүлктөрүн калыбына келтирүүгө көмөк берилген. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кол алаңдан жабыр тарткандарга мындан арада жардам көрсөтүү улантыла берерин айтышат. Эми июнь кол алаңынан жабыр тарткан бир топ жарандарыбыз майып болуп калды. Бүгүнкү күндө тилекке каршы баарын эле эмес, кээ бир баягы майыптарыбыздын турмуш шарты оор. Ошол дары дармекке деп шаардык ошол жергиликтүү бийликке кайрылган инсандарыбыз бар. Биз аларга кайдыгер карабайбыз. Сөзсүз түрдө жергиликтүү бийлик тарабынан колдон келген жардамыбызды, дары дармегин болобу, материалдык жардам болобу биз жардам берип турабыз. Эскерүү иш-чарасында жакындарын жоготкон жарандар июнь каргашасына тиешеси барлардын көбү жазасын алганын айтышты. Бирок аны уюштургандар, кан төгүүгө себеп болгондор дале сыртта эркин жүргөнүнө нааразы болушууда. Ушу бузуку жаракы мамлекеттин кызыкчылыгынан, элдин кызыкчылыгынан өзүнүн кызыктууларын жогору койгон жаман жабыс күчтөрдү ээрчибегиле. Башчылары, саркардалар дагы жазасын алсын. Кайсы мамлекетте, каякта качып бекинип жүрсө дагы калганына сабак болсун. Карапайым элде эч кандай күнөө жок. Карапайым элди мынакей урматтуу өзбек туугандар, кыргыз туугандар дагы ушу биримдикке, ынтымакчылыкка чакырып кетем. Эскерте кетсек, 2010 жылдын 11 июнуна караган түнү Ош шаарында жаштар арасынан чыккан чатак улут аралык жаңжалга айланып 500гө жакын киши курман болсо, 2000дей киши жабыр тарткан. Ал эми Жалал Абад шаарынан бир адам дайынсыз жоголуп, 32 жаран курман болгон. Казагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.